Анан кийин булар эмне деген азыркы Кыргызстанга чыгып аткан жаңы электро муравейлер алып атасыңар, жаңы 1 тал, 2 тал, 6 тал, 5 тал деп. Пожалуйста, алар Кытайда кыйла болуп кетти. Базардан азыр Кытайдагы жаңылары мыналар. Bir зарядникте мыналар примерно 100 这个能跑多少公里这个 电动三轮车的话150公里吧，大概是。 150 километрге жүрөт экен да, мына 150 километр. 大一点的跑200公里。这个呢7290，这个类似差不多。 200多是吧 120 150 150 ошо анан мына жаңкы өз кезинде Кыргызстанга чыгып аткан жаңкы тамак ташый турган поставщиктердин мотоциклдерине зарядын алмаштырып универсалга турган мына бул ошолордуку. Мына болсо кичик типтеги жаңкы 1 тонналык муравейлер деп атасыңар го, ошорго түшө тургандар 1 тонналык. Мыналарды чоңураак 3 тонналык портерлериңерге коюп алсаңыздар болот. Мына кичигине койсоңор да эгер 2 тонналык 3 тонналык муравейге кое турган болсоңор примерно 1 аптага токтотпой иштетесиңер. 1 аптага токтотпой, 1 апта 10 күнгө. Анан бул болсо ошо жаңкы машина мына E-Fiat'тардын батарейкаларын сурагандар, мына E-Fiat'тардыкы болобу же кандай машина болот, бүтүн немесин винкотторун өлчөмүн жөнөтүп берсеңиздер, батарейкаларын жасап, понни машиналардын моделине карата кылып беребиз. Оорлук, бүтүн электр басымы, төк басымы болуп отуруп. Бул ошол 2018-жылдагы машина экен эле. Мына бул Just деген машина, электро төк машина экен эле, Just'кы. Мынакей 2018-12-жылдагы машинаны чоп кетир. Мушул бул эмне, бул образец. Бул клиенттер көрсөтүп турган көргөзмө. Бирок ошого окшош аке кылса, понни жасап берет. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, жактыраактар. Мына 2016, 18, 19-жылдары Кытайдан BYD алган байкелер батарейкаңар, машинанын батарейкасы отуруп өлүп калган болсо, эми кыжырат болбогула. Буюрса Кытайдагы быйылкы 2025-жылдын жаңы техникасы ошол электро E-Fiat'тардын, Rongway'лердин өзгөндө Кытайдан чыккан жана башка машиналардын батарейкасы өлүп калган го. Просто азыр ошонун заводуна келдик. Бул ичиндегиси мына нускасында болот. Мынандай. Бирөө мына нускадагы батарейка, дагы бирөөсү мына нускадагы батарейка. Ошого карата мушул электро E-Fiat машинаңыздардын батарейкасын мындан кийин кыжырат болбогула, заводтон таап сүйлөшүп койдум. Ар түрдүү батарейкалар толтура бар. E-Fiat'тардын батарейкалары мына кандай дегенде бул төмөн сүрөттө жүрө турган, маселен 60-тан ашпай турган 50-лүк 60-лык жаңкы кичик машиналар чыгат. Ошолорго муштар болот. Мына болсо тез сүрөттүк машиналарга право кете турган E-Fiat деген азыркы Лишан Кытайдан Кыргызстанга чыгып аткан Велтместер X5 ошондой сыяктуу тез жүрө турган машиналардын батарейкаларын, моделин, винкод номерин, жылын полный жөнөтүп берсеңиздер, ошонун өлчөмү канча размерине карап туруп полный батарейканы жасап беребиз. Заводдон арзан. Эгер ошол оригиналын алып калсаңар, манча миңге алып атканыңарды продукт окшош, бул жакта арзан чыгат. Мынакей. Мынакей туугандар, көрсөңүздөр, мына бул Just. Мушул машиналар, мына машиналар такыр өз кезинде ошо мына Just'кы. Мына бул Кытай жакы поставщик компаниясыныкы. Мына бул Beach деп коебуз. Бул да жүк ташыган, мына ушулар бардыгы мына номер карасаңар жашыл чыгат. Электро машиналар мушулардын батарейкаларын жасайт мушулар. Мына ошо келген мушулардын батарейкасын жасап туруп кайра базарга чыгарат да. Ошого мушунун баары электрон 2018, 19, 17-тик машиналар. Мушун жасалгандан кийин Кыргызстандагы электро машиналардын батарейкасы өлүп калышынан кыжат болбогула. Мен Кутубек болот экенмин, машиналар төбөлүктүү жүрө берет туугандар. Мына достор, бул ошо такыр мына экинчи завод. Карасаңыздар, толтура ар түрдүү образцтер. Анан кийин бул жагы ушундай. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, жактыраактар, көрүп атканыңыздар, Кытайдагы электромопедтерге зарядник берген, зарядник пункттерине орундаштыруучу зарядник пункттери. Бул жакта ар түрдүү зарядниктин пункттери бар. Талаптар боюнча Кыргызстан Республикасынын Казакстанга чыгарып атканы азыр заводдун өзүнө келип турабыз. Бул жерде моделдери, түрлөрү, үлгүлөрү боюнча чоң, кичик, ар түрдүүсү бар. Системаларын орусча, англисче текшеп бергенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Туугандар, эгер кимге ким
Ушундайлар керек болсо байлансаңыздар болот.